Ош Ноокат жолундагы эң көйгөйлүү бөлүгүнө асфальт төшөп туруу иштери аткарылган. Бирок андан соң асфальттын сапатына коомчулукта түрдүү сын пикирлер айтылган. Транспорт министрлиги ага карата бүтө эле кишке сын айтылып жаткандыгын билдирип, асфальттын бир катмары гана төшөлгөнүн билдирген. Жакын арада Ош Ноокат жолундагы асфальтка экинчи катмары төшөлүү алдында турат. Башкача айтканда, аталган жолдогу иштер быйылкы жылы дагы уланат. Тез аранын ичинде бүтүргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр бир көпүрө курулуп атат. Мына Ноокатына 4 ай болду. Бир немесин кое элек. Мындай жол менен барса, бул кийинки жылда бир кабатты пөтүп азыр көрүп атасыңар жолдун абалын, өңгүлдөң. Бул өзү эл аралык жол. Бул Пакистанга өтүп кетет. Чоң машиналар өтөт. Анан бизде эң негизгиси мына 10 жыл болду, 14 жыл болуптур. Жайка Петрөт дегенден бери. Мына Акылбек Үсөнбекович өзү айткан биринчи. Ал да жок. Биз Ноокат эли жоош экенин унчукпай жүрөбүз да. Бүтө эле кишке сын айтылган. Ош Ноокат жолунун 13 чакырымын асфальттоо иштери өткөн жылдын жаз айларында башталган. Транспорт министрлиги күзгө чейин автожолго бир катмар гана асфальт төшөөгө жетишкен. Ал эми экинчи катмарды төшөө иштери жакынкы күндөрү башталары күтүлүүдө. Ошондой эле жол четинде тротуар курулат. Учурда тротуар курууга даярдыктар жүрүп жатат. Экинчи катмарды асфальттоо үчүн жол тейлөө мекемелери күндүн жылышын күтүп жатышат. Азырынча сапат начарыраак. Эми азыр надережебиз кайра кайталап, экинчи слойду эртеге жазда баштап бүтүрөбүз деп атат. Тротуарлар почти 10% боло элек даже. Ошолорду бүтүрүп жакшы, жолубузду жакшы кылып бергенде жакшы эле. Азыр өзүңөр дагы байкагандырсыз, эл күтүп атат ошону. Ал эми жалпы жаңы авто жол долбоорун Жапониянын Жайка компаниясы ишке ашырмай болгон. Мындан улам транспорт министрлигинин адистери эл аралык талаптарга ылайыктуу кылып бүткөрүшөрүн айтып жатышат. Быйыл күндүз жылышы менен экинчи катмарын асфальтын төшөйбүз. Анан коммуникация иштери бар, тротуар, лоток, жарыктандыруу жумуштары. Быйылкыдай буюрса бүтүрөбүз. Анан ошо түшүнбөгөндөр жол бүттү уже, бирок бузулуп атат, талканып атат деп. Андай эме жок. Экинчи катмарын төшөгөндөн кийин бузулса анан айтса болот да. Экинчи катмарга асфальт төшөө жана калган жумуштарын аткарылышы боюнча жеринен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы таанышты. Өкмөт башчысы эң ириде жолду сапаттуу бүткөрүү тапшырмасын койду. Ар бир айылга чейин жолдорду асфальт кыласыңар деген президент бизге милдеттенмелерди коюп жатат. 2023 жылы башталган бул долбоордун сметалык баасы 876,6 миллион сомду түзүп, учурда 306 миллион сомдук жумуштар аткарылган. Негизги жолго токтолсок, Ош Баткенге бараткан жолдун Ноокат районунун аймагындагы 50 чакырымдай тилкесинин тамтыгы чыгып калган. Акыркы 9 жылдан бери жолду япониялык компания 50 миллион долларга жаңыдан салаары айтылып, бирок документ иштеринин артынан кечеңдеп келген. Мындан улам өткөн жылы транспорт министрлиги өз күчү менен жолдун бир бөлүгүн асфальттоону баштаган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.